жакшысызбы? Кандайсың? Азыр мынакей биринчи операция болгон кызыңыз Элинораны чыгарып атабыз. Садыр Кожоевич өзүнө бүт бардык каражаттын, кеткен каражаттардын бардыгы өзүнүн фондунан берип атат. Дагы кийинкилерге берет. Жакын арада чыгасыз үйгө. Бүт бардыгы эңкилем бар. Бардыгы мага мынакей айтышты, бүт бардыгы жакшы. Дурус, дренажный трубкалар алынган, шоу чечилди. Бүгүн уруксат берсеңиз үйгө чыгарабыз. Анализдери, повторный анализдери жакшы, повторный аял тайсылары нормада. Бүгүн лекарскийде тапшырды, алар да норма, Кудай буйрса, алар дурус. Кандайсыңар? Жакшыбы, Министрдин атынан, биздин өзүбүздүн ушу команданын атынан сага кааларыбыз ден соолук. Астыңкы чоң турган өмүрдү мен ойлоп атам, сен өрдүк менен сен баштадың мына апаңыздын бүт бардыгы жакшы болот. Бүгүн 15 күн болду биринчи операция болгонуна. 10-июнда биз кылганбыз. Бүгүн экинчи операция болгон донорду бүгүн үйүнө чыгарып атабыз. Абалдары абдан жакшы. Эртең бирөөнү чыгарабыз донорду, андан кийинки аркы демаштарда реципиенттерди чыгара баштайбыз. Биз деген күнүгө эртең менен кечинде гемодинамический показательдерин, УЗИ, компьютерный томограф кылып турдук. Эмчи дегенде ар бир сосуду, ар бир баягы салынган анастомозу кандай болду десек, баардыгы жакшы иштеп атат. Ошондой эле кезде реципиенттерге бир 450 грамм биз боор алмаштырганбыз. Азыркы кезде алардыкы бирөөнүкү 800 грамм, бирөөнүкү 1 килограммга чейин чоңойду. Бул деген абдан жакшы. Ошондой эле донорлордуку дагы боорлору, жарым боорлор калган, алар да чоңоюп, абдан жакшы иштей баштады. Бизде эң чоң бул боор алмаштырууда эки чоң проблема бар болчу. Алардын бардыгы чечилип атат. Биринчиси бул каражат болчу. Билесиздер, башка өлкөгө чыкканда 50 миң, 100 миң долларга чейин кетип турчу. Биздики биз азыр санап көрсөк, бир жаранга 50 миң доллар чегет экен. Ошонун бардыгын биздин Садыр Кожоевич өзүнүн фондунан, өзүнүн каражатынан берип бекер кылдырып атат. Экинчи биз проблемабыз бул 17 миң киши боор ооруган менен ооруйт. Алардын жарымынан көбү боор алмаштырууга муктачтык. Бирок алардын донорлору табыш боюнча проблема болуп атат. Мынакей азыркы кезде 15 биз орунду даярдап атабыз. Алардын 4-өнүкү донорлор табылды, текшерип көрсөк бар. Биз уже экинчи этап менен 4 больнойго кылганга бригадабыз даярданып атабыз. Мен өзүм апама донор болдум. Апам өзү 50 жашта, мен жашым 26-да. Азыркы абалда состоянием жакшы. Азыр апам абалы жакшы. Жакшы. Мен жалпы Кыргыз элине өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровго ыраазычылык билдирем. Саламаттык сактоо министрлигине, ошондой эле бул жакта жалпы жамаатка, дарыгерлердин баардыгына ыраазычылык билдирем. Чындыгында күнү түнү аябай жакшы карашты да бизди. Азыр дагы жакшы карашты, азыркыга чейин. Мен мындай аябай ыраазымын да. Аябай ыраазымын баардыгына.